Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Kur'an-ı Kerim'din özgöçölügü adam Kur'an-ı Kerim'ni okuda tajwid erejelerin saktap okusu gerek. Antkeni Kur'an-ı Kerim'di tajwid erejeleri menен oku bul Allah'tın hükümü. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mınдай деген: A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Kur'an-ı Kerim'di tartil menен oku деген. Tartil деген emne? Tartil turasında Ali radıyallahu anhu mınдай деген: At-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil degeni bul tıbıştardı tuра çıgarуу жана waqıftardı tanuu деген. Көпчүлүк адамдар бүгүн ушул суроону беришет. Кайсыл бир мисалы кээ бир адамдар менин айн тамгам чыкпайт дейт. Кээ бирлер менин дот тамгам чыкпайт дейт. Ушул сыяктуу суроолор адамдарда өтө көп кездешет. Өзгөчө араб эмес улуттарда бул нерсе көп кездешет. Анткени арабтар өздөрүнүн тилине Кур'ан-ы Керим түшкөндүктөн алардын тилинде айн бар, алардын тилинде дот бар. Жана Кур'ан-ы Керимди окуу дагы алар үчүн жеңил, жана тыбыштарды чыгаруу дагы өз тилинде болгондуктан көп деле кыйынчылык туудурбайт. А бирок араб эмес адам анын тилинде айн жок. Өзгөчө дот тамгасы бул бир гана араб тилинде гана бар. Ошондуктан көпчүлүк адамдар ушул суроону беришет. Анткенде менин тыбыштарым, тамгаларым туура чыгат. Бул туурасында алымдар жазып кетишкен. Анткенде Кур'ан-ы Керимди туура окуп, тыбыштарды туура чыгаруудагы өзүнүн ыкмасы жолу бар. Бул туурасында имам Жазари рахматуллаху алейхи өзүнүн Ал-Муқаддиматул Жазария деген китебинде мындай деген: "Ва лейса бейнаху ва бейна таркихи илля риядату мриин бифаккихи." Тажвид жана тажвидти таштоонун ортосундагы айырмачылык бул адамдын ириндери менен көп машыгуусунда деген. Тагыраак айтканда, Кур'ан-ы Керимди туура окууну үйрөнүү үчүн өзүнүн эриндерин жана тилин көп ошол тамгаларды чыгаруу үчүн машыктыруу керек. Качан адам бир нерсе көп машыкса, ошол нерсени кылуу жеңил болот. Бул имам Жазари рахматуллаху алейхинин бизге үйрөткөн ыкмасы. Жана дагы көпчүлүк алымдарыбыз тажвидти туура окуп, Кур'ан-ы Керимди туура окууну үйрөнүш үчүн бул нерсени бекемдеп ачкан. Ар бир Кур'ан-ы Керимди үйрөнөм, Кур'ан-ы Керимди окуйм деген инсан бул барып устаттан же Кур'ан-ы Керимди туура окуган адамдан барып Куранды үйрөнүш керек. Устатка барсак же кайсы бир мугалимге барсак, ал бизге Кур'ан-ы Керимди кантип туура окуш керек, айн тамгасы кайсы жерден чыгат, дот тамгасы кайсы жерден чыгат, ошонун баарын айтып түшүндүрүп берет. Дот тамгасы мисалы чыгарууну билбесеңиз, анда аны во деп айтып алышыңыз мүмкүн. Кээде ошол эле дотту зо деп айтып алышыңыз мүмкүн. Бир эле тамганы ар түрдүү айтуу менен кээде урматтуу мусулман бир тууганым, Кур'ан-ы Керимдин мааниси дагы өзгөрүп кетет. Качан Кур'ан-ы Керимдин мааниси өзгөргөндө адамдын намазы бузулуп калышы толугу менен ыктымал. Ошондуктан бул нерсеге ар бирибиз олуттуу көңүл буруп, Кур'ан-ы Керимди туура окууну үйрөнүшүбүз керек. Жогоруда айтылгандай эле, Кур'ан-ы Керимди туура окууну үйрөнүш үчүн устатка же мугалимге же кайсы бир карекеге барып Кур'ан-ы Керимди жок дегенде бир жумада бир эле сүрөнү туура окууну үйрөнсөңүз, иншалла 10 жумада сиз 10 сүрөнү тууралап аласыз. Мына ушул биздин Кур'ан медиа каналында дагы Кур'ан-ы Керимди кантип туура окуунун жол жоболору айтып түшүндүрүп берилген. Аллах Таала баарыбызга мына ушул Кур'ан-ы Керимди туура окуп, үйрөнүп жана башкаларга дагы ошону жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берсин.